Жакшы. Бүгүнкү сабагыбызда балдар Абдыкадыр Орозбековдун жаркын элесине арналган өмүр бизден өтүп кетсе элем кеткен эскерет деген темада сабак өтөбүз. Абдыкадыр Орозбековдун мамлекеттин түптөлүшүнө кошкон салымы, ал кандай иштерди аткаргандыгы тууралуу бүгүн кеңири маалымат аласыздар. Андыктан биз бүгүнкү сабагыбыздын улантабыз. Саякат сабакка чыгып, биз Кадамжай районунда жайгашкан Абдыкадыр Орозбековдун музейине барабыз. Музейге барып, ошол жерден адистерден ал жөнүндө кеңири маалымат алабыз жана анын колдонгон буюмдарын баардыгын өз көзүбүз менен көрүп, ошол жерден билип келмекчибиз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар, бүгүн сабакта биз белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Кыргыз Совет мамлекетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Абдыкадыр Орозбековдун басып өткөн жолун, деги эле анын мамлекеттин түптөлүшүнө кошкон салымын Кадамжай районундагы музейге барып, ошол жерден адистерден билип, кеңири маалымат алып, саякат сабакка чыгып келебиз бүгүн. Баарыңар макулсуңарбы? Макул. Бүгүн ошол жакта экскурсия кылып келебиз. Чара, чөмүч, айры деп коет, аларды сандык деп коет. Бул жерде ушу 19-кылымдагы түштүк кыргыздардын жашоо турмушу. Бул жерде ушу Кыргызстандын биринчи мамлекет башчысы Абдыкадыр Орозбеков. Өмүр баяндары. Бул жерде 1918-жылы Абдыкадыр Орозбеков Коммунисттик партиянын катарына мүчө болуп кабыл алынган. Мынау ушул Кызыл гвардия отрядынын бир бөлүгү. Бул жерде ушу Абдыкадыр Орозбеков Кызыл гвардия отрядынын башчысы Шебяков деген киши менен маектешип аткан мезгили. Жылы биринчи Кыргыз съездинин кеңешмесинде Абдыкадыр Орозбеков Кыргыз борбордук аткаруу комитетинин биринчи председатели болуп шайланган. Азыр биз президент деп айтабыз, ошол маалда борбордук аткаруу комитетинин биринчи председатели болуп Абдыкадыр Орозбеков шайланган. Бул жерде 1927-жылдагы жер суу реформалары боюнча чыккан декреттер. Абдыкадыр Орозбеков өзүнүн өмүрүн элге, жерге арнагандыгын жасаган иштери менен көрсөтө алган. Бул жерде ушу биринчи тракторлар, Навыл Сурманын Кадамжайдагы табылган жери, 1937-жылдагы сүрөттөр. Бул жерде ушул аялдардын кол өнөрчүлүк боюнча ийримдери дагы ошол маалдарда башталган. Бул жерде Абдыкадыр Орозбеков кыргыз маданиятынын өсүшүнө дагы абдан чоң көңүл бурган. Бул жерде биринчи оркестрлердин куралышынын башаты. Бул жерде сабатсыздыкты жоюу боюнча курстар. Азыр мектепте парталарда отуруп окусаңар, мурда балдар ушинтип тегерени отуруп алып, окуганды, жазганды үйрөнүшкөн. Бул жерде Абдыкадыр Орозбеков өзүнүн жардамчылары менен, Узюков деген киши менен биргеликте. Бул жерде ушу Кыргыз АССРнин борбордук аткаруу комитетинин председатели Абдыкадыр Орозбеков болсо, Өзбек Республикасынын борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Юлдаш Акынбабаев менен экөөнүн жолугушуусу. Бул жерде дагы Абдыкадыр Орозбеков өзүнүн шакирттери менен. Бул киши Абдыкадыр Орозбеков. Бул жерде 1937-жылдары улуу террор, массалык репрессиянын курмандыгы 10 миллиондогон адамдар болгон. Ошол 10 миллиондогон адамдардын ичинен дээрлик 5-6 миллионун интеллигенциянын өкүлдөрү түзгөн. Интеллигенциянын өкүлдөрү деп биз мамлекеттик кызматтагы адамдарды айтабыз.
Ошол маалда Абдыкадыр Орозбеков дагы ошолордун катарында 1937 жылы сентябрда репрессияланып, 1938 жылы майда түрмөдө өлгөн. А бул жерде 1956 жылы партиялык жактан толук акталды деген чечимдери бар. Мына жерде балдар ушу Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Абдыкадыр Орозбеков менен бирге репрессияланган кишилер. Бул жерде Бишкек шаарында Абдыкадыр Орозбеков атындагы көчө. Бул Абдыкадыр Орозбековдун 100 жылдык юбилейдеги сүрөттөр. Биздин музейибиз 100 жылдык юбилейге карата ачылган. Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы туулса, 1989 жылы биздин музейибиз уюштурган. Биздин музейибиз уюштурганга 33 жыл болду. Бул жерде Абдыкадыр Орозбековдун уулу, Өзгөрүш деген уулу бар. Эркингүл деген кызы бар. Мына Эркингүл деген Орозбековдун кызы. Мына жерде да турат Эркингүл деген кызы. Бул Окна айылындагы эстелиги. Мына жерде ушу Абдыкадыр Орозбековдун өмүр таржымалынын схемасы менен көрсөтүлгөн сүрөт. Бул жерде ушу Абдыкадыр Орозбековдун өзүнүн кийген кийими. Кителе деп айтабыз, биз костюму. Бул куру, тапанча салгычы, камчысы, сумкасы, мына капчыгы деп коебуз. Мына тамак ичкен чынысы. Бул жерде ушул Абдыкадыр Орозбековдун өзүнүн иш столу. Телефону, сыячелеги, ручка тазалагычы, радиосу. Мына бул жердеги Абдыкадыр Орозбековдун иш бөлмөсү. Мына бул жерде балдар чоң апаларыбыз сайган саймалар, ат жабдык деп коет. Деп коет, чөмүч деп коет, илмек деп коет. Бул илмекти мындай илип, анан көчтү же башка нерсени салкын турсун деп анан илип коюшкан. Абдыкадыр Орозбек музейинин туулган жылын билесиңерби? Азыр келдиңер, канча жыл туулган экен? 1889. 100 жылдыгыга 1989 жылы ачылган мына музей. Бул музей 100 жылдыгыга ачылган музей. Ошондон бери значит 130 жылдыгыны өткөргөнүбүзгө 2 жыл болдубу? 130 жылда президенттер келди. Юбилейде ana крупный даталар өткөрүп атабыз. 120 жылды өттү, 130 жылдык өттү, ушинтип кете берет. Энд бу улуу инсандарды мамлекетти түптөгөн, мамлекетти якын билишибиз керек деп барабыз. Ана өзүңөр билесиң, о бурчта айтып бердиби, мен бу решеткалар мен көрсөткөн сурадыңарбы? Репрессия болгондо киши билесиңер. Жок жерден мен болгон илгери өзүңөр билесиң, 37-жылда каралаган. Ошондо бир массовый бир эмес чыкканда, ошону курмандык болгон. Өтө мыкачылык менен өлтүрүшкөн бу кишини. Ана көңүл бурдуңар, үйгө көңүл бурдуңарбы? Ошол үйдө карагыла, ошол үйдө төрөлгөн. Мына настоящий ошол мезгилде Кудайга тартканда, ана карагыла өтө кедей үй бүлөсү туулганда, бүттө эшикси болгон эмес, ана эшик кошунсу эшик. Кедей үй бүлөсү туулган адам көрдүңөр кандай инсан болгон. Биздин жерибиз өзүңөр билесиңер, өтө ыйык жер. Каягдан ыйык, себеби бизден өтө күчтүү адамдар чыккан билесиңер. Молдонияз, о билесиңер, эң бир кыргыз тилинин баягы жазган билесиңер. Караңа бар да, мында тартып өтөт деп. Класста тартып өтөт да. Өзүңөр сен сыймыктар жана керек. Сыймыктар деген сөз кандай кылыш керек? Үлгүлүү болуш керек, жакшы окуш керек. Өткөн ата бабаларыбыздын билишибиз керек. Эң кыйын адамдар ушул жерден чыккан өзүңөр билесиңер. Kimlerdi çıkan bizi? Polatkan'dan keyin kim? Bana bilesiniz bana. Burçlu görünüyor bana kişinin. Bilesiniz de masalet da? Bizden çıkan gördünüz mü? Vardı ulu insanlar bizden çıkan.
Ошон үчүн жакшы окугула. Анакей бүгүн биз саякаттап келдик. Орозбековдун музейине барып, жакындан көрүп, ошол жерде буюмдарын, анын аткарган кызматын, аткарган иштерин, мамлекеттин бүттөлүшүнө кошкон салымы жөнүндө ошол жердеги адистерден терең билип, маалымат алып келдик. Баарыңар эми ошол билген маалыматыңар боюнча кана Орозбек канча жыл төрөлүп тур, балдар? Жакупова Абдыкадыр Орозбеков 1889 жыл 7-октябрда төрөлдү. ал кандай үй-бүлөдөн чыккан экен? Азырет Ал кедей үй-бүлөдөн чыккан. жакшы азаматсың. Ал эмгек жолун эмнеден баштаган экен? Оксина